Быйыл 130 балды коебуз. Оң жагын, терс жагын карашыбыз керек да. Мугалим болуш үчүн универсалдуу билим керек да өзү. Эми жалпы республикалык тест түрлөөдөн 130дан жогору балл алгандар гана мугалим боло алат. Тактап айтканда, педагогикалык окуу жайларга өтүүнүн босого баллы жогорулайт. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева билдирди. 2025-26 окуу жылында педагогикалык окуу жайларга тапшыра тургандарга талап күчөйт. Эгерде мурда мугалимдик кесипке 90 балл, 100 балл, 110 эптеп башка окуу жайга өтпөй аткандар келсе, былтыр толугу менен токтоттук. 120 балдан жогорулар гана тапшыра алат дедик. Быйыл 130 балды коебуз. Бүтүп жаткан калты тейлөөгө багытталган кызматтарды бул медиктер жана педагогдордун 5 жыл же болбосо жогорку окуу жайда алган билимдерин сертификациялоо системасын киргизебиз. Бул боюнча да көп иштер бар. Анан педагогикалык стандарттардын баарын же педагогикалык кадрларды даярдоо системасын, стандарттарды дагы толугу менен иштеп жатабыз. Билим берүү тармагындагы эксперттердин айтымында педагогиканы сүйүп тандагандар аз. Көпчүлүк студенттер бөлөк кесиптерге өтө албай калганда же башка кызыкчылыктар менен мугалимдикти тандап калышат. Мындан улам босого балды жогорулатуу бул тармакка тапшыруучу студенттердин санын кыскартарын, бирок сапатын жакшыртаарын белгилешет. Дароо эле 130 балдан жогоркулар гана тапшырат деген чечим чыгып калган болсо, анда мугалим болом дегендердин саны, контингенти кескен төмөндөйт. Бул көрүнүп турган иш да. Анткени жана жогоруда айткандай, баардык кесиптерге жогорку балл алгандар тапшырып, анан экинчи, үчүнчү потокто калгандары ушул мугалимдик кесипке келчү да, кесипке тапшырчу, ошол талондору менен. Анан мында кескин азайышы мүмкүн, албетте. Бирок идея жакшы. Мезгил талап кылып атат муну. Муну жасаш керек. Баягы мындайда 130га жетпегендерди албайбыз деген, бул эми педагогикалык багыттагы адистердин сапатын жакшыртабыз деген ойда. Менимче быйылкыга ушу мындай эксперимент катары ушуну 130 баллды карап көрүш керек. Анан жыйынтыктарынан улам кийинки жылдарда башка bir ойлорду кошсо болот деп ойлойм. 2024-жылы 51.946 окуучу жалпы республикалык тестке катышып, анын 41.000ден ашыгы босого балдан өткөн. Адистердин айтымында мектепте жакшы окугандардагы ЖРТ тесттен өтө албай калган учурлар бар. Мындан улам маселенин экинчи тарабын эске алуу зарыл дешет. Себеби бул эми 130 балл деген шаардагы окуган балдар гана жетишпесе, айылдагы мына чет жакадагы балдар алчарык баягы эмен ала албайт да. Анан экинчи чети ошол ОРТ дагы жакшы жаман жактарын көрүшүбүз керек да. Мисалы үчүн аябай мектепте жалаң 5ке окуп келетканда ОРТда башкача, мисалы же болбосо башкача тапшырмалар түшүп туруп, ошол 110 же болбосо кээ биркилер мына 90 балга дагы жетпей калып атат да. Бул жагын дагы карашабыз керек. Бул ОРТ деп туруп эле тестке байлап туруп, биз азыркы күндө эми грубо айтсам кечирип коесуздар, биз балдарды маңкурт кылып даярдап койдук да. Айрыкча мына тарых профилиндеги, адабият профилиндеги окугандар булар тест менен гана жектелип калат. Бул жаатта педагогика багытында билим алып жаткан студенттер арасында кайчы пикирлер жаралган. Негизинен мен ОРТдан негизгим 121 болгон, анан кошумчам 68 болгон. Бир гана кыргыз тилди эле тандаганмын, бирок азыр өзү 110 балга жетиш мындай аябай кыйын болгон үчүн негизинен көтөрсө болбойт го дейм. Кайра мындай 105 кылып түшүрүш керек. Жакшы мыкты окуган окуучулар деле ушул ОРТнын айынан университетке өтпөй калышат да, коллежге тапшырып калышат. Ошентсе анан окуучулар окуп баштайт да, аракет кылып. Антпесе 110 менен оңойлого деметиш. Билбей эле бардык нерсени ОРТны тапшырып, оюн катары деле тапшырып кое беришет да. Ошон үчүн көтөргөн деле жакшы деп ойлойм. Ошо окуучулар аракет кылып, окуп, мындай өзүнүн аракети менен жетет деп ойлойм. Мындай даярданбай барып деле өтпөй калып, анан окууга тапшырбай жүрбөстөн ошол даярданып барып окуп өтсө деп ойлойм. Кыргызстанда жалпы республикалык тесттирлөөдөн 110дон жогору балл алгандар гана жогорку окуу жайларга тапшыра алышат. Педагогика жана медицина факультеттеринин босого баллын жогорулатуу маселеси мурдагы министр Каныбек Иманалиевдин тушунда дагы көтөрүлгөн болчу. Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.